Кыргызстанда омбудсмен деген институт бар. Акыйкатчы, анын орун басарлары аппаратын кармап туруш үчүн, кеңсесин жана башка чыгымдарын жабыш үчүн мамлекеттин казынасынан акча бөлүнөт. Мекеменин негизги максаты эле адам укугу боюнча мыйзамдардын сакталышын көзөмөлгө алуу. 18 март күнү сөз эркиндигин коргоо боюнча жөө жүрүш болду. Алдын ала тийиштүү органдарга тынч акция өтөрүү тууралуу маалымат берилген. Бирок орто жолдон эле милиция кызматкерлери эч бир мыйзамды бузбай кетип бара жаткан активисттерди жулмалап, автобуска салып кетишти. Дароо Свердлов райондук соту өкүм чыгарып, күнөөсүз эл адамдарды 5 суткага кесип жиберди. 5 сутка бою кандай шартта камалып жаткандары өзүнчө маселе. Аякта концлагерден оор жашоо, мен аякка өзүмдүн итимди бакмак эмесмин ошондой шарттачы. Ушунча сасык 15 квадрат метрге 21 киши, айнектин аралыгы бир 30 сантиметр, 20 сантиметр. Күн көрүнбөйт. Күнүнө эшикке алып чыгып эс алдырбайт. Эртең кечке ошол жерде жатабыз. 25-21 киши тамеки чегет. Ичи сасык. Бир кореялык жаран бар экен, ал биттеп кетти. Биттеп чыгып кирген адамдар. Милиция кызматкерлери тынчтык чогулушу тууралуу мыйзамды одоно бузгандыгы, адам укугу тебеленип бейгүнөө адамдар камакка алынганын ошол күнү укук коргоочулардын баардыгы айтып чыгышты. Бир гана акыйкатчы унчуккан жок. Омбудсмен институтунда иштеген катардагы кызматкер барса баргандыр, бирок анын барганы эч нерсени өзгөртпөдү. 25 март күнү Бишкек шаарында чоң митинг болду. Милиция менен акциянын катышуучуларынын ортосунда кагылыш болуп, массалык түрдө камакка алынды. Жаш балдар, кыз келиндер, атүгүл абышка кемпирлер милиция тарабынан ур токмок алынып, көзү башы көгөргөн кадрлар интернетке чыкты. Рустам. Эмне мындай кылышат, Биз деле жашаганга укугубуз барбы? Бул күнү дагы адамдардын укугун коргоочу башкы акыйкатчыдан кабар болгон жок. Эл нааразы болуп, омбудсмен барбы же жокпу деген суроолор чыга баштады. Турсунбай Акын укук коргоочу катары өзүм келдим, мен эч ким чакырган жок. Ал эми чыныгы укук коргоочу, чыныгы акыйкатчы элдин арасында болуш керек. Мына ушул жерде болуш керек. Анткени мына буга чейин 26-сында бир ай мурун Текебаевди камады. Чыркыратып, башка өлкөдөн учуп келгенине байланыштуу Текебаевди камап мына бир ай болду. 27 март күнү гана акыйкатчы пайда болуп, камакта жаткан балдардан кабар алганын билдирди. 27 жана 28 март күндөрү мен Бишкек шаарындагы ички иштер башкармалыгынын убактылуучу кармоочу жайында болдум. 12 кишиге сот тарабынан баш коргоо чарасы тандалып, кылмыш иши козголгон билесиздер. 2 айга камалышты. Алардын арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууганы бар. Милициялар менен соттор акыйкатчыны киргизбей койгондугу бул мекеменин абыройунан кабар берет дегендер бар. Ай бир адам өз укугун өзү коргоп жатат. Коргой албагандар кор болуп жатат. Милициялар камакка алганда, соттор өкүм чыгарганда акыйкатчы институтунун пикирин угуп да коюшкан жок. Демек казынадан акча бөлүп, бул мекемени кармап туруунун канчалык зарылчылыгы бар дегендер бар. Вообще предназначение института омбудсмена заключается в том, что вы должны делать заявления по поводу вопиющих системных нарушений прав человека. Жакын арада акыйкатчы жогорку кеңештин депутаттарынын алдында 1 жылда кылынган иштери тууралуу отчет берет. 1 жылда эмне кылганын ким билсин, бирок акыркы күндөрдөгү эле окуялар акыйкатчынын ишмердүүлүгүн ачык көргөзүп койду. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.